Саламатсыңар балдар, бардыңарга кутмандуу күн. Турмуш тиричилик коопсуздугу негиздери сабагыбызды баштайбыз. Тазалыкты сактап, сабактарга активдүү катышабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы химиялык каражаттар. Сабактын максаты тема боюнча түшүнүк аласыңар. Коопсуздук эрежелерин билип, химиялык каражаттарды туура пайдаланууну билесиңер. Жашоодо туура колдонуп, зыяндуу каражаттардан этият болууну үйрөнөсүңөр. Анда эмесе балдар, пайдалуу жактарын билеличи. Азыркы биздин заманбап тиричиликте химиялык каражаттар көп колдонулат. Аларды кир жууганда, кийимди тазалаганда, үй жыйнаганда, идиш аякты, терезени жууганда, дубалдарды, шыпты боегондо, эмеректи жууп тазалаганда, курт кумурскаларды жок кылуу үчүн да жана башка учурларда колдонот экенбиз балдар. Эми балдар, анын зыяндуу жактары да бар. Демек, көпчүлүк учурларда күнүмдүк жашоодо колдонгон ушул химиялык каражаттар адамдын ден соолугуна зыян келтириши мүмкүн. Анткени алардын курамында токсиндүү химиялык уулуу кошумдулар кирет. Мисалы үчүн үйдөгү химиялык каражаттарды уулануу күнүмдүк колдонулган химиялык каражаттардан туура эмес колдонгондон келип чыгышы мүмкүн. Аларга дары-дармектер, курт кумурскаларды жок кылуучу заттар, түрдүү боектор, бензин, лак, тамак аш кислоталары, кир жуугуч каражаттары кирерин билип алдык. Буларды колдонууда коопсуздук эрежелерин сактоо керек. Бирок эң башкы эреже эч качан өз алдынча чоңдордун уруксатысыз үйдөгү химиялык каражаттарды колдонууга болбойт. Анда эмесе балдар, бул коопсуздук эрежелери кайсылар экен? Биринчи, химиялык заттарды тамак аштан бөлүп сактоо керек. Экинчи, аларды оюн үчүн же башка нерселерге колдонууга болбойт. Үчүнчү, химиялык каражаттарды оттон алыс жерде кармоо зарыл. Төртүнчү, аларды колдонгондо көздөн алыс кармап, териге тийгизбей, атайын желим кол кап кийип колдонуу керек. Бешинчи, аларды жыттоого, ичүүгө болбойт. Алтынчы, химиялык заттарды чоңдордун уруксатысыз колдонбоо керек. Демек балдар, эсиңерде сактагыла, химиялык каражаттарды туура эмес пайдалануу организмдин уулануусуна, теринин күйүүсүнө, кызаруусуна, көзгө кирсе көз оорусуна алып келет. Бул эрежелерди эсибизде дайыма сактайлы балдар. Анда эмесе саламатта калгыла балдар.